Саламатсыздарбы, Келечек Турак-Чай кооперативинин катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүн бизде 2023-жылдын жылдык отчету өтүүдө. Алдыга кандай пландар коюлду, кандай сунуштар болот, сиздер менен анын баарысын биргеликте чогуу байкайбыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Биздин кооперативдин жетекчиси Элеман Курманалиевичке бир аз суроолор болсун. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ушул 2023-жылдын жылдык отчетунда кандай суроолор талкууланат жана алдыдагы пландар боюнча кыскача айтып берсеңиз. Жылдык отчет 2023-жылдын бул өтө кооперативтерге чоң сыноолордун бири болду. Ошол сыноолордон биз Кудайга шүгүр өттүк. Ошолду жылдык отчетубузда бул жыл сайын боло турган кооперативтердин мүчөлөрдү чакырып, баарына толук маалымат бергенге чакырабыз. Ошо чакырып, толугураак маалыматты биз колдон келишинчекте бардык мүчөгө түшүндүрүп берели деген үмүттө даярданып жатабыз. Кудай калса даярдыгыбыз жакшы, баарына түшүндүрүп беребиз деген үмүттөбүз. Адан алдыга койгон максаттарыбыз бул ар бир жаранды үйлүү кылганга толук күчүбүздү жумшап жатабыз. Келечек кооперативдер кандай суроо берсек, ошонун баардыгына жооп берип атышат. Анан келечек кооперативде дагы группа бар. Ошол группадан дагы жумушта отуруп, группадагы суроо жоопторду, эжелердин сүйлөгөн сөздөрүн, байкенин сүйлөгөн сөздөрүн угуп турам. Аны блокнотко жазып алам дагы келечек кооперативде келгенде бир айда бир чогулабыз. Суроолорду берем, ошол суроолорду кайра группага жооп берип аткан күндөр да болду да. Анан мен айткым келет, урматтуу туугандарым, нанды деле акчага сатып алабыз го. Ошон үчүн ай сайын төлөбөсөк биздин кезегибиз жыл баштыгы бул ачык айкын көрүнүп турат да. Ошо текшерип атып, биз эмнени ай сайын төлөнө турган акча төлөнбөгөндүктөн кезек жыйбагандыгы бул биринчиси. Экинчиси болсо үйдүн кымбаттап кетти, бирок ошол үйдү алганга кезеги, мисалы үчүн кезегиңиз келди деп, анан бирок ошол үй таап келе албай, убагында таап келе албагандыктын дагы кесепети дагы кезектин жыгышына жолдоп атканын көрдүм. Экинчи сунуш бул ревизионный комиссиянын июнь айынан баштап төлөй турган акча. Июнь айынан. Сиздер июнь айынан. Кыздар. Июнь айынан. Бар эле. Ошолор менен группалар менен бири-бириңизден ынтымакташып, бизди жаман көрбөстөн, бизди наоборотунан мактап эле иштеп койсоңуз, урматтуу мүчөлөр, мен азыр сиздин алдыңызда туруп, мындан ары дагы сиздерге ыңгайлуу шарттарда үйлүү кылганга ошондой өзүмдүн барган. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кийинки жылы ушул жерде эмес, ошого чейин ар бирибиз офисте сүйүнчү уккан күндөр келсин. Чоң рахмат сиздерге.